сөз бар кыргызда айтылганчы. Анан ушул сөздүн кудурети жөнүндө сурагым келет сизденчи. Бүтүндөй адамзаттын акыл эсин чөнтөгүнө салып алган Толстой өз доорунун ошол сыяктуу Кронштадтский окшогон кишилерди түшүнө албай койду. Же аларга түшүндүрө албай койду. Мына «Согуш жана тынчтык» деген романы 500 каарманга бир чыгармада мүнөздөмө берген. 500 чыгарма, 500 каарманга. Муну эпопея деп жүрүшөт, романдан да чоң. Эпопея. Ошол эле Шолоховдун деле Тынчдоону ошондой эле эпопея. Тихий Дон. Бирок ошого эле тең чамалаш, бирок дүйнөлүк адабият казынасына кошулбай калган бизде Сынган кылыч бар да, ал жерде 800дөн ашуун каармандар бар. Биздин кайгыбыз ошондо. Биз өз тилибизде айтса ишенбейбиз. Биз өз улууларыбызды сөзсүз түрдө бирөөгө жармаштырып айтабыз. 95-жылы бир жерде отурабыз. Анан Керим Турапов, биз Керим Турапов менен 90-жылдардан бери жакынбыз. Анан бир киши мага Керим Тураповду тааныштырып атат. Кызыгы да. Өзүнүн таанышканына 1-2 күн эле болуптур. Ал мага тааныштырып атат. Кыргыздын Баскову дейт. Анан мындай бир сый тамакта олтурат элек. Ал жигит дагы өзүн эр сезген жигит экен. Мен айттым, кечирип коебуз дедим. Аябай туура эмес сөз айттым. Керек болсо Басков Кыргыздын Турапову болуп алсын дедим. Турапов болуп жүргөндө Басков бала бакчада жүргөн. Турапов Кремльде съездер залында ырдап жүргөндө Басков мектепте жүрсө керек. Эмнеге ушундай биз өксүкпүз? Эмнеге ушундай бир жарым жан сезебиз өзүбүздү? Сөзсүз бирөөгө окшоштура коет. Басынган психология. Басынган, мен өксүктүк деп койдум муну. Комплексный полноценность. Эмне үчүн ушундай оорубуз? Эмнеге ушундай болуп пайда болуп калды? Кайдан пайда болду бул? Жообун таптыңызбы? Жооп баягы эле ошол сабатсыздык. Жооп баягы эле тааныбастык өзүбүздү. Бүт бар өзүбүздө, өзүбүздөн кеткен. Мына карабайсызбы? Биз кыргыздын тилин кыргызча үйрөтүшүбүз керек. Ой салаган. Кыргыздын тили биринчи кыргызга керек. Эгер ушунчалык тилге күйсөң, сен таза кыргызча сүйлө. Аралаштырбай сүйлөп көр. Сен ушул тилиңе муктаждыкты жарат, өз өлкөңдө, өз жериңде. Башка адамдар суктануу менен кыргыз тилин үйрөнсүн. Сырттан келгендер мага айтат. Адахан Гүлсөнбаев дейт. Биз бекерден бекер акча коротуп, 6 ай кыргыз курсуна барыптырбыз. Эмнеге? Биз Кыргызстанга барып иштейбиз деп кыргызча үйрөндүк эле. Бирок бул жерде эч ким сүйлөбөй турбайбы кыргызча дейт. Ашканага кирсең да ошол. Көчөдө жүрсөң да ошол. Мен макул дейм. Канча тил билсең керемет. Бирок өз тилиңди сен керемет деңгээлде шурудай тизип сүйлөгөндө үйрөнүшүң керек да. Билишиң керек да, сен милдетиң да бул. Башка тилди билүү милдет эмес. Кааласаң үйрөн, каалабасаң жок. Ал өзүң үчүн. А бирок эне тилиңди билүү милдет да. Тил жөнүндө кеп болуп калды. Чечендик менен ораторлуктун айырмасы. Чечендик менен ораторлуктун айырмасы эстүү менен даанышмандын ортосундагыдай. Эстүү киши менен даанышмандын ортосун билесизби? Сиз буну бир интервьюда айтыпсыз. Ооба. Ошол жолуңузду кайталайм да азыр мен. Ошондой. Чечен деген бул ар кандай жерден сөз таап чыгып кетиш. Оратор деген ошол айткан сөзүң коомчулукка кандай таасир кылат? Быжылдап сүйлөй берсең боло берет. Бирок канчалык даражада айткан кебиң жугумдуу. Бизде кээ бир саясатчылар же мындай бир инсандар барбы? Сүйлөй берет, сөзүндө туз жок. Маңыз деп койгондойду. Бирдеме жукпайт. 10 мүнөт сүйлөйт, эмне жөнүндө сүйлөгөнүн билбейсиң. Ошондой ырлар да көп. Радиодон ырдай берет, бир сөзү эсинде калбайт.
Бир мындай бир Кудайдын куту жаган, Кудайдын мээрими төгүлгөн ушундай ырыстуу элбиз деп айтып калабыз да. Ушул качан болбосун кылкылдаган кылдын учунда турабыз дагы, анан бир Кудайдан бир колдоо келип, ушундай бир жашап келатабыз кыргыз болуп, бир уч элбиз өзүбүз депчи. Анан бул жолу дагы бир мындай үзүлөр да уланып, жок болор да кайра куралып калат чыгарбыз, Түгөнгөн сайын түтөгөн дейт. Ооба. Бирок бул дагы чеги жок, улана бербейт. Жараткан сыноолорун берет. Эсиңе келсең келдиң. Келбесең ошондон ары жок болосуң. Бизге чейин эчем коомдор жок болгон. Лимитибиз түгөнүп баратабы? Баратат. Эчем коомдор болгон. Бизден кыйын, бизден эстүү элдер болгон. Бизден күчтүү, кубаттуу улуттар болгон. Жок болуп кетишти. Тарыхтын будуңчаң замандарында чаңга сапырылып жок болду. Жараткан өзү сактасын, биз да ошондой чайпалып турган кезибиз. Биздин өлкө да, мамлекет да, улут да ошондой чайпалып турган мезгил. Себеп мен айттым жана, улуунун кебин укпай калдык. Акылмандын сөзүн укпай калдык. Жанагындай жаман сөз бар. Өзүң билбей кал да, билгендин сөзүн укпай кал деп. Бүгүн эки ооз сөз айтып койбойсуңбу деп аксакалдарга кайрылсаң айтат. Кимге деп? Раматылык Абсамат Масалевичке ушундай сөз айтат элем мен. Аксакал, сиз айтып койбойсузбу? Сиз билесиз го. Мыйзамдарды карап атканда. Турдакун Усубаличке айтат элем. Аксакал, сиз өлкөнү чейрек кылым башкаргансыз, айтып койбойсузбу могулорго? Эки аксакалдын улуулугу ушунда турат. Айтаарга киши жок болсо кимге айтасың деген. Бул сиз менен интеллектуалдык жактан деңгээлдеш саясатчылар деп кимди эсептейсиз? Андай суроону бербегиле карындашым. Неге? Айтып атпаймынбы? Эч качан өзүңдү бирөөдөн улуу сезбе, бирөөдөн акылдуу сезбе. Эч качан. Интеллектуалдык жагдай дегенде бул акыл, парасат да. Мен андан акылдуураакмын деп айтыштын өзү кем акылдык. Мунун өзү акылсыздык. Кантип айтасың, мен андан акылдуумун? Анда ким менен көбүрөөк сүйлөшөсүз? Кимдер менен көбүрөөк мындай пикирлешсиз? Менин жан дүйнөм соңку кезде китеп. Китеп. Улуу инсандар айтат да, эң мыкты кеңешчиң китеп дейт. Эң мыкты кеңешчи. Урушпайт, сөкпөйт, ката кетирсең сага каттуу айтпайт. Бирок дайым кеңешин айтып турчу бул китеп. Улуу инсандардын көздөрү өтүп кетти. Мен тилекке каршы көбү менен мындай үзөңгүлөш болуп жүргөн, мен ошолордон сабак алып, ошолорго кандайдыр бир баскан турганымды түздөп жүрчү инсандардын баарынын көзү өтүп кетти. Тилекке каршы көбүн ошол эле Турдакун Усубалиевич. Абдан бир кырдуу, бир сырдуу, көп кырдуу инсан да. Көп жагынан үйрөнсө болот. Раматылык Абсамат Масалевич да айтып калчу. Тиги кишиден үйрөнүңүз деп. А сизчи десең, биз да ошол кишиден үйрөнөбүз деп койчу. Мына эки кишинин бири-бирине жасаган мамилеси. Карасаңыз, ушул эки киши ашканага чогуу түшөбүз да. Танапис болгондо. Бирөөлөрдүн туулган күнү болуп калат ар кандай. Ошондой учурларда Абсамат Масалевич дайым айтып калчу да, аксакал келдиби деп. Жок, келе элек десе, күтө туралы дечү. Күтө туралы. Кирчү эмеспиз ашканага. Мен ошончо жыл чогуу бир жерде иштеп, бир чогуу жүрүп, чогуу басып жүрүп, экөө менен тең келиңиздерчи суретке түшүп коелу деп айта албадым. Айтканга маданиятым жол бербеди. Бул ыйбалык, улууларга болгон сый. Ошол улууларга болгон сый урмат. Экөөнө тең келиңиздер суретке түшүп коелу деп айта албадым. 10 жыл жүрүп айта алган жокмун. Бул кишилерди сизди саясаттагы устаттарыңыз десек болобу? Сөзсүз түрдө. Азыркылар болсо, көчөдөн баратсаң эле желкени чак кармайт дагы, тартат өзүнө. Селфи кылып коелучу деп. Бул эмне? Мына ошол байкасаңыз, мен ушул кишилер менен канчалык кесиптеш болуп, канчалык үзөңгүлөш болгон менен сүрөткө түшүп коелу деген сөздү айта албадым. Мына бул эки кишиге болгон менин сый урматым кандай болгон.
Ошондуктан жанагы ким менен кеңешесиз дегенде менин кеңешчү инсандарымдын баары өтүп кетти. Атам өттү, атам менин атам эмес, атам менин кеңешчим дагы, устатым дагы, досум дагы, атам, апам өтүп кетти, менин сырдашым. Канчалык үшүп же канчалык башың ооруп барган болсо дагы, апаңдын тизесине башыңды коер замат баары кетчү. Азыр жок. Апаң колун башыңа койсо, бүтүндөй денең жылычу. Азыр 4 төшөктү жаап койсо дагы сыбайт андай. Баары кетти. Ошол кишилер жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Сизге мындай ушундай саясий багытка сизди ошол кишилер үндөп кеттиби? Сиздин саясатчы болушуңузду каалады беле? Же кандай? Кимдер? Ата-энеңиз. Ата-энем мени каалаган жок. Ата-энем мага биринчи кезекте эркиндик берди. Ким болсоң ошол бол, кишини уят кылба, адам бол, болду. Мен бул кесип тандайм, ал кесип тандайм деп алар менен кеңешкен да жок. Демек эркиндик берген. 100% эркиндик. Сиздин бала тарбиялоодо куралдарыңыз кандай? Дал ошондой. Ошону эле колдоңуз. Мен түк кийлигишпейм. Билесизби, баланы эң мыкты тарбиялоонун өзү аралашпай коюу. Мен атамдын керемет сөзү бар ушу. Дайым ушул сөзүн колдоном. Адамдын жүрөгү эркин болуу керек деген. Жүрөк эркин болбосо адам бактысын сезбейт. Ошон үчүн балам, ким болсоң ошол бол, кайдан окусаң ошондон оку, кандай жашасаң ошондой жаша. Сиз өзүңүздү көп ичинде жалгыз калган адам сезбейсизби азыр? Мен сезем эмес, мен ошондоймун. Ошондойсуз. Мен сезбейм аны, билем. Кече эле бирөөлөр келип сүйлөшүп чыгып айтыптыр да, агайдын жүрөгү ушунчалык безеленип калыптыр, эч ким ишенбей калыптыр деп. Себеп аябай катуу сүйлөшүп атканда айттым эле да, жигиттер ишенбейм деп. Кимге ишенесиз дейт, эч кимге ишенбейм. Ушундай. Эмнеге мындай болуп калды? Эмне себептен мындай ишенич жоголду? Жүрөктөрдүн баары тилинип бүткөн да. Көңүл калуу. Көңүл калган. Бардык. Мактоодон да калган, жектөөдөн да калган, баарынан калган. Калып бүткөн. Бүтүндөй бүткөн. Ошондуктан бирөө мени 7 күн мактап кубанта албайт, бирөө мени 7 күн жамандап кайгырта албайт. Жаман. Жалган баары жалган. Ошондой. Жакшы. Философ деңгээлине барып каласың ошондой. Өзүңүз бактылуу сезесизби? Бакыт деген эмне өзү бакыт деген? Ар кимге ар кандай? Мен ишенсеңиз 9-класста окуп жүргөндөгү жазган дептеримдин аркасында керемет сөзүм бар. Бакыт деген сенин жасаган ишиңе ата-энеңдин жана элиңдин кубанып карап туруусу деп. Эгер эл сага ыраазы болгон болсо ошол бакыт. Сиз мындай ыраазычылыкты ала алдыңызбы? Көп жерден угам. Көп сөздөрдү угам. Айтор мени ким эмне десе, кандай деп жамандаса жамандасын. Мага бир дооматты кое албайт, элдин акысын жеп алды деген доомат кое албайт. Бул керемет. Мени ким кандай деп мактаса мактасын. Бирок ал мени көкөлөтүп жибере албайт, себеп жалгыз мактоо жаратканга гана жарашат. Жараткандан башка пендени мактоонун өзү бул пенделик. Бул пендечилик. Ормонхандын айтканы бар экен да, каардуу болуп катуу жазаласам каргабагыла, ал мени хандык вазипам. Боорукер болуп бирөөнүн башын сылай турган болсом, алкабагыла, ал да менин хандык вазипам. Жетекчинин өзгөчө касиеттери болуусу шарт. Мен атам раматылык айтат эле. Жетекчинин көзүндө каары, жүрөгүндө мээри болуусу керек деп. Көзүндөгү каарыңды жумушчуларга чач. Мээримди калкка чач дейт эле. Кызматкерлериңе каарыңды төгө бер, калкка мээримди бер дейчи. Бирок ошол эле учурда мынтип да айтышат го, баягы кебездей жумшак мүнөз менен темирдей тартип орноткон да адамдар болгон депчи. Мындай жагы кандай? Бул Махатма Ганди. Махатма Гандинин күч колдонбоо каршылык көрсөтүүсү дүйнөнү багындырды.
англичандар кандай деген не деген замбиректер менен туруп жалаң аяк келаткан инсанга баш ийип көрдү. Бул мүнөз канчалык жумшак болсоң, жумшактык менен, бирок адилеттүүлүк менен темирден да катуу тартипте орнотсоң болот. Тескерисинче, канчалык ызырынып столду каклаган, урбаган, сени киши катары тоготпойт. Кур кыйкырык, ач кыйкырык. Ал кур кыйкырык, баягындай бир алабармандык, негизи жетекчиликке жараткандан берилген бир касиет болуу керек. Адамдын жараткандан берилген бир белгилери болот жетекчиликке. А көрүнгөндү көтөрүп келип кое берсең, шорун кайнаганын кайнаган. Баягы биздин бабабыздын сөзүн мен бекер айткан жокмун да Жусуп Баласагын. Төрдөн орун тийген болсо адамга, улагада калганыңа арданба дейт. Экинчи сөзүн караңыз. Иттерге падыша болсо арыстан, иттерден падыша чыгат андан ашкан дейт. Арыстанга ит болсо падыша, арыстанда итке окшоп жүрүп калат дейт. Түшүндүңүзбү мааниси? Сиздин сурооңузга жооп. Менин жообум эмес, бул Жусуп Баласагындын жообу. Ушундай. Бул суроону мен Садык Шер мырзага да бердим эле. Саясатчы болуш үчүн арыстандай айбаттуу, түлкүдөй айлакер куу болуу керек. Буга сиз кошуласызбы десем, ооба кошулам, ошондой болуу керек деди. Бул сапаттар сизде дагы барбы? Жок. Түлкүдөй айлакер куу дегенге кошуласызбы? Жок, мен момундай болуп жойпуланып, бүгүн момундай болуп ийкемдүү болуп, кече Жээнбеков деп кыйкыргандар, кийин Атамбаев деп кыйкырып, мен андайды жек көрөм. Жалгыз калсаң да айланайын, ач калсаң да, ток калсаң дагы өзүң менен өзүң болчу. Омурткаңды көрсөтчү. Омурткасыз, кандайдыр бир туруксуз адам болуу деген бул коркунуч го. Ушундайлар жөнүндө, туруксуздуктар жөнүндө сиз айтып атпайсызбы? Жалгыз калуудан коркпойсуз. Адам жалгыз деп аткан. Мына Абай. Кунанбаевди айттыңыз. Абай дегенде бир эле Кунанбаевди түшүнөбүз да, башка Абай барбы? Башка Абайлар көп, бирок эми эч ким тааныбайт да. Ошол сыяктуу эле ошол өзүнүн таянып жүргөн таягымдан корком деп атпайбы? Бирөөнүн колуна тийсе, менин башыма ойнойсуң деп. Ойланайын, андай болбойт. Болбойт, жойпуланып келген бийликтин шыпыргысын шыпырып бүттү, анда сенин жүзүң жок. Айтматов, ошо жана эле сиз өзүңүз жогоруда айтып кеттиңиз, Муктар Шаханов менен ошол эле аскада калган аңчыны же болбосо кылым кыйрындагы сырды ачуу да. Ушул экөөнүн маектешинде түзүлгөн китепте жазылыптыр да, ушул саясатчы болуу үчүн арыстандай айбаттуу, түлкүдөй айлакер куу болуу керек. Бул эки сапатты эки учурда пайдалан. Бирин сырткы душман, бирин ички үчүн деп. Сырткы душмандарга балким ушундай айлакерлик менен мамиле кылуу дегенин кыйыткан жокпу бул жерде? Жок. Экөө тең алкар улуу инсандар, мен кошулбайм. Ар бир адамдын өзүнүн ишеними бар. Юлий Цезарь Кудайлар дейт. Мени досторумдан сакта дейт. Душмандарым менен өзүм сүйлөшүп алам дейт. Сонун сөз экен, досторумдан сакта, душмандарым менен өзүм сүйлөшүп алам. Момундай сөз. О боги, защитите меня от друзей. С врагами сам разберусь дейт. Да, айтышат го. Менин каршымда турган адам маанилүү эмес, менин жанымда турган адамдар маанилүү депчи. Каршымда турган адамдардан коркпойм, жанымдагылардан күчтүү болушун каалайм деген сыяктуу. Эң туура айттыңыз. Бул билесизби? Менин душмандарым маанилүү эмес дейт. Жанымдагылар маанилүү дейт. Ошол жанымдагы тургандарга сен 100% таяна алган болсоң, сен ар кандай душмандан кыйынсың. Эгер жаныңдагы тургандар сиз айткандай болуп, түлкү болуп, момундай болуп турган болсо, жаныңда ким турбаса дагы утуласың. Сиз азыр өзүңүздүн сөзүңүзгө өзүңүз каршы чыктыңыз.
Жоқ. Арыстандай айбат, түлкідей қулықтың қажеті жоқ. Адам болу керек. Тұруқтуу болу керек. Білесіз бе, мындай бір айбалта қармап тұрса дағы айтарыңды айтып кетуің керек. Ерік болу керек. Ерік. Мына бүгін мен таң қалдым да. Аябай ушу өзі көп нәрсеге таң қалам. Күнде таң қалам. Мен таң қалбаймын деп қоямын дағы шығып таң қала бересің. Кече бүгінгі келген азаматтардың барын тепкілеп, бұлар ошол жақта жоқ болуш керек дегендер күйсін жаңыдан чертіп, керемет сөздерді айтып, алдында жүргендерін қарап отырып, ошентип көрген күнің да құрысын, ошентип алған қызматың да құрысын, ошентип жашаған жашооң да құрысын. Сен пенде адам емессің. Сен бір құлсың. Сен жетелемесің. Өз еркің менен бір күн жашай албайсың. Сен еркіндіктің дамын тата албайсың. Сен қапастағы бір байқұшсың. Алишер Наваини мына 530 жыл болып ататы кеткеніне, жашап өткеніне мына. Керемет та жанагы хан чакырып эмир. Менің сарайымда биринчи кеңешчим болуп, акылманым болуп, данышманым болуп иштеди. Биринчи данышман болуп иштеди. Десе эмне дейт Алишер Наваи? Эмне үчүн мени жактырып калдыңыз дейт. Сенин ырларың жакты дейт. Ырларымдын ушундай чыкканын каалайсызбы десе каалайм дейт. Анда мени кой бериңиз дейт. Капаска салбай. Анда мени кой бериңиз дейт. Мен капаска кирсем, ал ырлар чыкпай калат дейт. Мен ошол хан сарайга караганда ээн талай эрмечөлдү артык көрөм дейт. Себеп ал эркин жашоо. А бүгүнкүлөрүм ким келсе ошол келсин, бүгүлүп барып, чөгөлөп барып кызмат кылайын, ушул оокатты жейин, ушул айлыкты алайын. Чексиз бактысыздык. Чеги жок бактысыздык ошондо турат. Айтарымды айта албасаң, барар жерге бара албасаң, пикириңди жашырып жүрсөң, думчулуп жок болбойсуңбу сен? Аба жетпей жок болбойсуңбу сен? Адам өзүнүн каалаган жумушун жасаш керек. Жакшы. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Кеп келгенде баарын айтабыз дедик. Кеп келгенде элге дагы эмне деп кайрылат элеңиз? Мен кайрылып 30 жылдан бери айтпаган сөзүм да калбады, кайрылбаган кээм да калбады. Анда жаштарга бир насаат айтыңызчы. Биз жаштар менен эмнеге көп карап жолугушам. түздүнөбүз? Эми мындан арычы. Жаштар менен аябай көп жолугушкан саясатчы болсом керек мен. 10-класстын балдары менен да, 11-класстын балдары менен да баары менен жолугушам. Айтып элатам. Жана телефонуңарды эле бассаңар, Модумаровдон көп жолугушуп өткөрбөгөн, пикирин айтпаган саясатчы жок болсо керек Кыргызстанда. Анан эми кайра айта берген менен эмне чыгат андан? Эгер Кайталагандан келме бузулбайт. Кайра кайталагандан келме бузулбаган менен кайра эмне болбосоң, жаштарга баардык эле учурда бир эле нерсени айтам. Оку десең эле эртең мага жазат кайра, кайсы китептерди сунуш кыласыз деп. Айланайын, жүрөгүң кайсы китепти жактырса, ошону оку. Адам болчу, ким болсоң ошол бол. Кайсы кесиптин ээси болсоң ошол бол. Бирок адам болуш милдеттүү. Окуу керек. Көп окуу керек. Адамдын адам болуусунун сыры эмнеде турат? Адам өзүн жараткан эме үчүн жаратканын түшүнүү үчүн. Эгер ошону түшүнүп алса, монол дүйнөнүн баары бир тыйынга турбаган, туруксуз оома дүйнө экенин билесиң, түшүнөсүң, сезесиң. Стив Джобс өмүрүнүн аягында керемет сөздөрдү жазып кетти го. Эстей турган болсок, $30,000 алган саатым дагы ошол саатты көрсөтөт.
$30 саат алсаң ошону көрсөтөт. Байлыктын аркасынан кууба, бийликтин аркасынан кууба. Изденгениң илим болсун да. Илимден өткөн байлык жок. Чыныгы эркиндикти илим гана берет. Илим билим берет. Башка эч нерсе сага эркиндик бере албайт. Канчалык билимдүү болсоң, ошончолук эркин болосуң. Канчалык билимсиз болсоң, ошончолук көз каранды болосуң. Ушул сыяктуу эле нерсе. Сөзүбүздүн жыйынтыгын мекен тууралуу, мекендин эл жердин баалуулугу тууралуу сиздин бир оюңуз менен бүтүргүбүз келет. Сиздин пикириңиз мененчи. Ошо Расул Гамзатовдун "Менин Дагестаным" деген чыгармасынан окугам. Биз толуктар дейт. Сырттан келген кишиге баарын беребиз. Каалаганын алсын. Бирок кетеринде бут кийиминдеги топуракты, ылайды күүп кетсин. Буну менен демек менин мекенимдин бир кертим жер эмес, топурагын дагы башкага бербейм деген нерсени туюнтуп жатат да. Анан бул мекендин баалуулугу, жердин ыйыктыгы тууралуу сиздин оозуңуздан дагы бир акыл кеп угалы. Мекен жөнүндө кимдер гана эмнелерди гана айтпады. Алардан керемет нерсе айта албайсың. Менин бир сөзүм бар, желеги желге ойногон, жебеси жетпей койбогон, жарагын тагып белине, жигити жерин коргогон, жетисин унут койбогон, жети дубан кыргызбыз деп. Мына ошол жебеси жетпей койбойт. Бирөөгө каршылашсак. Желегибиз желге ойносун. Эч кимден көз карандысыз болгон. Жет атасын ойлогон кыргызда бир намыс болсун. Атасы менен тең болгон кишилерди, чоң атасы менен тең болгон кишилерге асылганды койсун. Оозунан агыйт кирип карый чыккандарды токтотсун. Мейли падышасы болсун, мейли жөнөкөй бир карапайым букара болсун. Ким болсо ошол болсун, оозун тазаласын. Оозунда келмеси бар, сиз айткан. Көкүрөгүндө ыйманы бар, жүрөгүндө эли жерине сүйүүсү ачык ташыган. Көкүрөгүндө махабаты бар. Колунда жарагы бар. Өз үй бүлөсүн, өз эли жерин, өз мекенин коргогон намыстуу азаматтардын мекенинен болсо экен дейм. Бирок тилекке каршы андай нерсе жок. Бүгүн акча, дагы акча. Акча берсең баарына барат. Акча берсең баарын жасайт. Акча берсең айланайын керемет сөз менен жана сиз айттыңыз эле арыстандын айбаты болсун деп. Арыстан дагы бир үзүм этке циркте ойнойт, карындаш. Бир карышкыр ойнобойт. Бир карышкыр ойнобойт. Мына бир карышкыр ойнобойт. Ушул жерден дагы бир нерсе келди дагы, эсимечи. Айтайын. Эме ушул кыргыз каганатында илгери кыргыздар ушул тотем катары бөрүнү, аны ит кыргыз деп кийин итке окшоштуруп ушинтип да айтып жүрүшкөн экен. Анан бирок кыргыздар кийин ошо айбандарды, айбанаттарды, жырткычтарды байкап көрүшүптүр да. Анан кол салып көрүшсө бөрү өзүнө коркунуч келгенде балдарын таштап качыптыр да. Ошолордун ичинен бир гана Элбирс баласын таштабай коруп, ошол ийинде жатып өлүптүр да. Анан ошондон кийин кайра баягы кыргыздар өздөрүнө тотем катары ушул арстанды, Элбирсти ушул нерсени айткан экен да, өздөрүнө алышкан экен. Эми мунун канчалык деңгээлде жаратылышта чындыгы бар табуу кыйын. Бирок баласын таштап качкан карышкыр болбосо керек. Капканга түшүп калган карышкыр. Демек кыргызды мүнөзү көбүрөөк карышкырга жакынбызбы, кандай болуп калдык? Бизди жылкы мүнөз деп коет. Негизи жылкы мүнөз дейт. Семиргенде эсин деп. Ай баракелде, бекеринен айтпайт да, кулуң кезден өстүргөн, эсин тепкен ат жаман дейт. Өзү көртөп куйкалап, өздөн чыккан жат жаман деп. Бизде милициясына келе, прокуратурасына келе, жалаң өзүңдөн чыккандар өрттөйт да. Жалаң өзүңдөн чыккандар өрттөйт. Мана кыргыздын интеллигенциясы деп башында башталып, мамлекетти түктөп келаткандардын бүтүндөй түбүнө жеткен
кыргыздын өзү. Баарынын артынан тоголок кат жазып отурган кыргыздын өзү. Ошондуктан жанагындай ырлар пайда болот. Кулун кезден өстүргөн ээсин тепкен ат жаман. Мана ошол сыяктуу семиздик жалгыз кой көтөрөт дейт. Күлүк атка курсак салган жарашпайт. Баракелде. Көрдүңүзбү, сиз менен баякташып отура берсек, баягы чикем менен отургандай, мукем менен отургандай таң атып кетсе деле болот экен. Баардык тармакта. Мен чын дилден бирөөгө мындай бир жасакерленгенди өтө жаман көрөм. Мен сизге чын көкүрөгүмөн сөз айтайын. Абдан көрөнгөнүз бай, көпкө кызыккан, көптү өздөштүргөн, көп нерсени билейин деген бир суусаган түрүңүз бар экен. Бул илимге, билимге болгон суусагандык, ал суусундугуңуз эч качан канбасын. Бул дайым тескерисинче күндөн күнгө күчөп турсун. Адам канчалык окуган сайын ал ошончолук ийилет. Кургак идиш катуу шалдырайт дегендей, эч нерсени билбегендер ызылдап бакырыша берет. Жанагы социалдык тармактардагылар ошолор негизинен көпчүлүгү фанат болуп кеткен ошолор. Канчалык адам терең болгон сайын ал ошончолук өзүн тынч алып жүрөт. Мен кече бир мисал келтирип айттым да. Адам бул бир чөйчөк. Чөйчөккө ап-апак сүт толтурсаң да болот. Чөйчөккө бир ыплас суу куюп койсоң да болот. Адам биз чөйчөкпүз. Биздин сырткы келбетибизге маани бербеш керек. Ичиң эмне менен толгон? Ичиңде эмне бар? Ичиңдеги эмне менен чыгат? Тил менен чыгат. Бир данышмандан сурайт дейт шакирттери. Данышманым адамдын акылын эмнеден билесиз депчи. Десе сүйлөгөн сөзүнөн дейт. Эч нерсе сүйлөбөй койсочу десе анчалык акылдуу киши жок дейт экен. Ооба. Азамат, эң керемет сөз. Тил дейт, өзүнүн ички дүйнөсүн жашыруу үчүн берилген дейт. Ооба. Ошондой да. Сиз айткан экинчи вариант ушундай. Жакшы. Рахмат агай. Абдан мындай бир бизге сабак болчу жакшы сөздөрдү айттыңыз. Чындыгында сиз менен сүйлөшүп отурсак 60 мүнөт аздык кылат. Бир күн да жетпейт. Анан эми дагы эфирибизге чакыралы деп сиз менен жолугуу үчүн коштошолу, Макул, жакшылык болсун. Мага да кубанычта ушунчалык кеп мындай бир түзгөн соңку учурлардагы сейрек мезгил. 21-22 жаштагы бир жигит менен бир кыз менен маектештим эле өткөндө. Отцы и дети деп. Ошондо гана ушундай бир күлдүм эле, бүгүн күлдүм. Көрдүңөрбү, адамда таза жак көп. Анан болбой эле баягы сасыган саясат деп эле айта бересиңер. Саясат таза. Бирок ошого татыксыз инсандар келип алып састат да. Ошондуктан саясатыбыз дагы, маданиятыбыз дагы, адабиятыбыз дагы жөн басып жүргөн өзүбүздүн бир кулк мүнөзүбүз дагы баардык жагыбыз таза болушун каалайм. Ишиңизге ийгилик. Дагы бир жолу айтам. Ошол суусап жүргөн суусундугуңуз эч качан канбасын. Илимге, билимге болгон умтулууңуз күчөй берсин. Ийгилик. Рахмат агай.